Саламатсызбы, Шардат Давранович, кош келипсиз. Кыргызстандын экономикалык абалы кайсы өлкөлөрдөн көз каранды деп ойлойсуз? Азыркы күндө Кыргызстаныбыз көбүрөөк Россиядан көз каранды болуп калып атат. Себеп дегенде биз азыркы күндө өзүңөргө маалым болгондой таможенный союзга кирип калганбыз. Албетте биздин соода оборотубуз Россия аркылуу болуп калып атат да. Азыркы күндө биздин өзүбүздүн ишкерлер деле сырттан келген товарларды биздин Кыргызстанда эмес, Казакстанда же болбосо Россияга алып барып растаможка кылып келишип атат да. Бул өтө чоң көйгөй да. Бул акчалар сыртка кетип баратат да. Биз булардын башка бир жолдорун караштырсак болот. Биз бул таможенный союздун келген кирешеден өлкөбүздү көтөрөбүз дегенибиз бул туура эмес деп ойлойм мен өзүм. Биз өзүбүздүн башка экономикалык көтөрүлө турган башка рычагдарыбызды иштете башташыбыз керек да. Биздин бир кыялыбыз бар да. Бул кандай десе, биз ушул свободный экономический зонаны ачышыбыз керек деп ойлойбуз да. Себеп дегенде бул Ферганский долинанын борбору болуп келген шаарыбыз да. Азыркы күндө бул Кыргызстандан, Ош шаарынан Тажикстандын товары да Ош шаарынан өтөт. Кытайдын товары да Ош шаарынан өтөт. Өзбекстандын товары да Ош шаарынан өтөт. Негизиси. Булар биз таможенный союздун эң чекедеги өлкөсү болуп эсептелебиз да. Основной товар оборот биздин шаардан кирип чыгат. Бирок булардын бизге эч кандай пайдасы жок азыркы күндө. Себеп дегенде же бир салык кирбейт, же таможнядан бир кирешебиз болбойт. Эгерде биз бул жерге ушул бир хабка окшогонбу, же ошо сэске окшогонбу бир проектибизди түзүп чыгара турган болсок, биринчи кезекте биздин азыр Кыргызстанда эң көп көйгөй бул контрабандадан болуп турат да. Биздин азыркы соодагерлерибиз деле мамлекеттин көзүндө караганда бул контрабандист да буларчы. Булар канчалык туура иштейм десе деле биздин азыркы курулуп калган система буга жол бербейт. Бир гана ошол салыкты төлөп коеюн дегенге бизге жол бербейт. Бүгүнкү билим берүү системасы негизи эскирген, аны баарыбыз билебиз. Сиз кандай өзгөртүүлөрдү киргизе аласыз? Бизде азыр Кыргызстанда ошол өзүбүздүн китептерди чыгарууга мүмкүнчүлүгүбүз жок. Үйрөнүп калганбыз. Сырттан китеп алып келип, комшу мамлекеттерден китеп алып келип, Россиядан дегендей. Бирок ал китептерде эле эскерип калды да. Ал программалар эскерип калды. Азыр жаңылыктар болуп атат, инновация болуп атат. Мына IT технологиялар өнүгүп келип атат. Биз китептер маселесинде аркада калып кеттик. Биринчи күндө биз барып туруп, ушу парламентке барсак эле китептер чыгарабыз дегенден алыспыз. Себеп дегенде бул китептер чыгара турган алым адамдар болуш керек. Ушу китептерди жасай турган адамдар болуш керек. Биз тилекке каршы бул жаштарыбызды, мындай алымдарыбызды сыртка жибердик. Булар кайра келиши өтө бир кыйын маселе болуп турат да. Экинчи маселе, окуй турган ошол зданияларыбыз жок. Бир да мектебибиз мындай өзүнү эсептелген окуучусуну окутпайт. 1000 кишилик мектеп болсо 2000 киши окутат азыркы күндө. Экинчи маселе бул мугалимдердин айлык маянасы. Мугалимдерге эми бардыгы эле айтат. Мугалимдердин, врачтардын айлыгын көтөрүшүбүз керек деп. Ооба. Бирок кантип көтөрөбүз деген суроо бар да. Бул биринчи кезекте бул суроону бериш керек да. Азыркы күндө жакшы мугалимдерибиз жеке секторго өтүп кеткен да, жеке мектептерде. Анан биз балдарыбызды баарыбыз эле ушу жеке мектептерге берип калдык да. Ишенбей калдык мамлекеттин мектебине. Биздин балдар ал жерге галочка үчүн барып калды. Мугалимдарга деле кызыкчылык жок болуп калды. 10 000 сом
эң мындай алган айлыгы 10 000 сом болуп турса, анан 10 000 сом менен бир класста 50 баланы окутуп турса, буларга эле кызыкчылыгы болбой калды да. Азыр биз бир нерсени чечип алышыбыз керек да. Бизде билим берүү тармагы негизинен акысызбы, акыл мындай акча менен болобу? Бул маселени чечип алышыбыз керек. Акысыз кыла турган болсок, аны өкмөт ал бюджеттен ал акчаны ажыратып бериш керек да. Эгерде акчаны ажыратып бере албай атса, башка жолдорун издеп табыш керек да. Себеп дегенде биз азыр бул билим берүү тармагына жана медицина тармагына акысыз деп айтканбыз. Бирок азыр бир ооруп кала турган болсок, акчабыз жок болсо, больницага барганга обора да болбойбуз. Билебиз, ал жерде маселебиз чечилбейт. Билим берүү тармагында ушундай эле болуп калбадыбы? Анда жаңы форматтарды чыгарышыбыз керек да. Анда жаңы мындай жеке курулуп аткан мектептерге ошо өзүбүздүн шарттарды беришибиз керек. Анан булар мамлекеттин контролунда болуш керек да. Бул билим берүү тармагы өтө бир ушундай бир маселе, бул этият болуш керек болгон маселе да. Бул маселеге ар кандай адамдар жолукпаш керек да. Бул биздин келечек муун да, булардын биз аң сезимин ушул жерден тарбиялап келебиз да. Бул маселеде бир жаңы формат ойлоп чыгыш керек. Же акчалуу болуш керек, же акысыз болуш керек. Буну өкмөт бир чечим кабыл алып туруп, же ошону бюджеттен ажыратып, айлык майналарын көтөрүп бериш керек, же болбосо жеке секторго берип атса, буну өзүнүн көзөмөлүнө алып, кандай шарттардан кыласың деген нерсени коюп бериш керек да. Кыргызстан кайсы өлкөлөр менен тең ата сүйлөшүп, соода-экономикалык мамилелерди чындаш керек? Бул боюнча пикириңиз кандай? Биз өзүбүздүн урп адаттарыбыздан узакташкан чейин биз эч качан бир жаңылыктарга жете албайбыз да. Биз өзүбүздүн тарыхыбызды унутпашыбыз керек. Биз кантип жашап келгенбиз. Бул нерселер бизде, ушул тарыхыбыз бизди алып келип мамлекет болушубузга себеп болгон да. Өзүбүздүн урп салттарыбыз. Ошондуктан мен ойлогонум, биринчи кезекте биз комшу өлкөлөр менен кайсы болбосун, керек болсо ошо азыркы күндө өтө деле жакшы мамиледе болбогон Тажикстан менен өтө жакшы мамиледе болушубуз керек. Бунун үчүн эмне кылыш керек? Ошол биз Ошту транзит катары колдонушубуз керек. Бунун үчүн мына азыркы күндө президентибиз келип темир жол курам деп атат. Мен өтө колдойт элем ошол нерсени. Себеп дегенде эртең биз темир жол курулуп калгандан кийин Тажикстанда, Кыргызстанда, Кытайда биз аркылуу Россия жана ушу Европа өлкөлөрүнө өзүнүн экспортун жасайт. Булардын бул эң чоң кызыкчылыгы болот. Эртең биз менен уруш булар үчүн эч кандай пайда алып келбегенин түшүнүп калат. Кыргызстанда билимдүү жаштардын көбү Америкага жана Европага чыгып кетип атышат. Ошондуктан Кыргызстан өз өлкөсүнө алып калыш үчүн кандай чараларды көрүш керек деп ойлойсуз? Азыр мына өкмөттүк ишке кириш үчүн же пара бериш керек, же чоң бир тууганың болуш керек болуп атат да. Анан бирөө аркылуу жумушка кире турган болсоң, айтайлык ушул прокуратура болсун, көзөмөл органы, мына салык системасында болсун, ал адамдар кимдер аркылуу келген үчүн ошол адамдарга өзүнүн карыз деп эсептейт да. Ошол адамдардын кызыкчылыгын коргошну өзүнүн милдет деп билип алган да. Прокуратура же болбосо өкмөттүк деңгээлде бир иште иштеп атса, башка туугандары ал сектордо иштебеш керек да. Бир ушундай бир форма алып келиш керекпи же билбейм. Буну да караштырыш керек. Бунун да жолдору көп да. Мен сизге азыр жөнөкөй бир пример кылып айтып келдим да бунучу. Себеп дегенде мен азыр билем кээ бир адамдарды. Атасы прокуратурада иштейт. Баласы бир баласы мэрияда иштесе, бир баласы налоговыйда иштесе, дагы бир баласы дагы бир өкмөттүк иште иштейт. Анан булар коркпой коррупция менен иштейт да. Себеп дегенде атасы прокуратурада иштеп атса, же болбосо баласы прокуратурада иштейт, аталары эме башка ушундай бир органдарда иштейт. Коррупцияны бизде элдин чыныгы, элдин кыйнап аткан секторлордо, тармактарда иштеп келишет да. Ошон үчүн бул маселени да үй бүлөлүк системадан чыгарып бир конкурс дейт. Конкурс деле бизде жабык өтөт. Ким өткөнүн билбейбиз. Мына конкурс деди, кеченде эле журналисттер изилдеп чыгышты, салык секторунда, то есть
бажыда бүт эле дейт белгилүү адамдардын туугандары экен дейт. Болбосо олар конкурс менен келип атпайбы? Анда биз конкурсту элге ачпайлыбы? Элде көзөмөл кылбасынбы? Эл үйүндө отуруп эле тапшырбасынбы? Биз санарип таштырып атпайбызбы өлкөнү? Анан эмнеге биз ошол конкурска катышыш үчүн деле, документин тапшырыш үчүн деле бир чоң бир жол басып өтүшүбүз керек болуп атат да. Ошо конкурска атыбыз кирип калыш үчүн биз параны берип бүтүп атабыз да. Биз ошону үйдөн отуруп туруп эле өзүбүздүн резюмебизди берип, ошол жерден эле тапшырып, ушундай бир система алып кирсек болбойбу? Мамлекеттик сектор кандай иштеп жатат? Ооруканалар, муниципалдык ишканалар. Муниципалдык ишканаларды менин жеке оюмда маселесин чечиш керек. Так. Бул же өкмөттүкү болуш керек, же болбосо жекеге берилиш керек. Жекеге берилиш керек десек, биз мурункудай символический бир сумманы көрсөтүп, тендер өттү деп берип коюш керек эмес. Мен сизге ушул тазалыктан эле айтып өтөйүн. Мына Ош шаарынын Ош тазалыгы. Биз өзүбүз ушул Ош тазалык боюнча бир канча жолу инвестор алып келгенбиз шаарга. Бирок биз эч кандай ишти баштай элек да, ушу пара сурагандар болгон да. Берген жерлерге бергенбиз дагы. Бирок ошондо деле бизге бар жокту бөлүп берген да. Ушул мусорду деле биз бесплатно өзүбүз алып, жасайлык, ушул фабрикаларын курайлык, кайрадан иштеп чыгарайлы буларды, пластик болсун, клёнкасы болсун деген ой менен инвесторлор келип атат. Алар айтып атат, биз силерге дейт, полигондо эле арендага бере алабыз дейт. Анан полигондо арендага бергенден кийин тазалыкта башка адам менен сүйлөшүп алат экен да, ошол мусорду терип атканда пайдалуу мусорду өздөрү терип алат экен. Анан бизге полигонго алып келип берет экен. Эми мындай болбош керек да. Бул нерсе же өкмөттө болуш керек, өкмөттө болсо өкмөт бюджетинен ажыратып, өнүгүү жолун биз өнүгүшүбүз керек да. Ажыратып, ошол чоң да акча кетпейт буларгачы. Ошол переобрабатывающий заводдорду куруш керек, өзү иштетип, ошого переобрабатывающий бир завод курулса, аркасынан бул пластик чыгат, пластик заводу болуш керек. Клёнкасы болсо клёнка чыгарган, кагаз болсо кагаз чыгарган. Ошолорду бул чоңоюп кете берет. Бул фабрикалар өздөн өзү бири-бирине байланыштуу да, чоңоюп кетер. Анан биздин иш жерлерибиз да ачылат да. Кыргызстанда аксап жаткан санариптешүү тутумуна сиздин көз карашыңыз кандай? Мисалга алсак, ошол эле коопсуз шаар долбоору боюнча. Санарипташ керек, бирок бул нерсени биз өзүбүз жасашыбыз керек. Өзүбүз Кыргызстанда өкмөт деңгээлинде жасашыбыз керек. Өкмөт эмне үчүн бар? Калкыны көйгөйүн чечиш үчүн бар. Биз да азыр бардык маселелерди чече албаган маселени муниципалды деп койсок, анан ушундай чоң проекттарды сырткы өлкөлөргө берип койсок, ана азыркы күндө Кумтор жөнүндө. Кумторду чыгардык. Президенттин эрким жетет деди, жетти, чыгарды. Биз өзүбүзгө кайтышыбыз керек. Биз ушул өзүбүзгө бар жогубуз өзүбүз жасай турган болсок, анан ушул жасай турган балдар, биздин эле балдар, окумуш балдар Европаларга барып, ошол эле компанияларды иштеп бизге жөнөткөндөн көрө ушул балдар ушул жерге келип жасап берет. Бунун үчүн эрк керек. Бунун үчүн бийликте эрк керек. Мына мен сизге пример кылып айтам. Кээ бир өлкөлөрдүн президенттери чыгып айтат да, сыртта окугандар келгиле деп атат. Мен силерге мынандай бир условияны түзүп берейин деп атат. Мага опытыңар керек эмес деп атат. Өзүм эле опыт силерге үйрөтөм деп атат. Мага жаңысы керек деп атат да. Биз деле ошол ой менен азыркы күндө жаштар опытыбыз жок болсо да бийликке аттанып турабыз. Бизде жаңы ойлор бар. Кыргызстан канткенде ата мекендик продукцияларды экспортто жана жеке брендти түзүүгө жол ача алат. Мен бир жеке ишкер болсом, бул жерден бир айтайлык бир сүт бир сливочный масло чыгарсам да, же бир башка бир продукция чыгарсам, мен ал ишкана иштейт да. Мен ал ишканамга бир 10 чакты налог, салык төлөйм. Анан мен иштеп чыгарган товардын акчасы бир белгилүү бир нарк чыгып калат да. Сырттан келген товарды биз контрабанда кылып алып келип атабыз да, көбүрөөк. Анан алардын
наркы bizikiden arzan болуп калып атат. Албетте адам сырттан келгенде алат да. Биз өзүбүздүн ишкерлерди чыгарган товарларга ишенич жок болуп атпайбы? Себеп дегенде анан бул деле айтып атат, мен да арзаныраак кылышым керек деп, качествосун төмөндөтүп коюп атышат да. Анан биз ишенбей калып атабыз да. Демек эмне кылыш керек? Биз bir продукцияга şu продукцияны чыгарабыз десек, мурда союз кезинде айтканда силер деген алайлыктар деген картошка эккиле деген. Себеп деген картошка жакшы өнүгөт экен деген да. Аравандыктар силер күрүч эккиле, өзгөнүктөр силер мындай эккиле деп туруп баардыгын бөлүп койгонда, биз да ошону кылышыбыз керек да. Мисалы, Ош шаары кайсы продукцияларды көбүрөөк чыгарыш керек? Ош шаарынын возможносту кайсыларга бар? Эт болушу мүмкүн. Эт продукциялары бизде кеңир. Эгерде эт продукциясы бизде иштеп чыгарылып аткан болсо, демек ошол продукция сырттан келип аткан ошол эле продукцияга башкачараак бир салык болуш керек же бир төлөмү болуш керек да. Себеп дегени биз өзүбүздүн товар оборотубуз болуш керек да. Туризмди жолго коебуз деп көп эле саясатчылар айтып келет. Бул реалдуу? Bizde жөн эле сөз айтып атат, туризм давай келгиле көлгө деп коюп атат. Бирок эч кандай инфраструктура жок да. Көлгө келгенде бир келип мындай эс ала турган жакшы бир отелибиз да жок. Болуптур, отелибиз жок болсун, сыртта көрүп природаны көрсүн деп. Өзү бизде туристтер природаны көргөнү келет. Бирок ошо природага бара турган жолубуз да жок болуп атат да. Аны алып бара турган возможность жок болуп атат. Тур операторлорубуз жок болуп атат да. Чыкса таксилердин ишенич жок болуп атат. Биздин өзүбүздүн жаран болуп ишенбей турабыз. Азыркы күндө бир Исик көлгө барып эс алып келем десе, бир үй бүлө ошого эле акчага Турцияга барып эс алып келсе болуп атат да. Биз биринчи кезекте бул аэропортубузду курушубуз керек. Жакшыраак аэропорт курушубуз керек. Тейлөөнү жакшы кылыш керек дегенден да бунун үчүн биринчи биз өзүбүздүн элди да тарбиялап алышыбыз керек да. Анан элибиз кабагын салып коркутуп карап турса, биз кантип тейлейбиз? Тейле ошо биз аэропорттон түшкөндө күлүп тосуп алыштан башталыш керек да. Күлүп тосуп алыш үчүн эмне болуш керек? Жашообузда кичине күлгөнгө бир себеп болуш керек да. Биз азыр күлгөнгө деле себеп жок болуп атат да. Жашообуз өтө оор болуп атат да. Бирөөнүн күлгөнгө бир жүрөгүнөн күлгү чыкпайт да. Анын үчүн баардык айтып аткан маселелерибиз айланып келип дагы бир жерге токтой беребиз. Кайсы маселени сурабаң, бир жерге токтойбуз. Экономика. Экономиканы кандай жандандырабыз деген суроого келе беребиз. Кыргызстан бир нече жолу төңкөрүштөрдү баштан өткөргөн өлкө. Андыктан өлкөдө бүгүн кандай чоң өзгөрүүлөр болуш керек? Бардык өнүккөн өлкөлөр өзүнүн тарыхында ушундай төңкөрүштөр жашап өтөт. Буну ар ким ар кандай атайт. Кимисинин кайсысында төңкөрүш болсо, эртең бул келип басып алууга айланышы мүмкүн. Буну тарых эле айтат да. Бунун бардыгын келип чыккан себеби биздин элибиздин эгемендүүлүгүн канчалык жакшы көргөнүнөн да. Биз ар кандай басымга чыдап тура албай турган эл болгонубузду көрсөткүчү да. Эгерде бул президентибиз айткандай кылып бул шайлоону таза өткөзүп берсе, биз келечекте көп убакыттар ушул төңкөрүш, революция деген нерседен алыс болобуз. Бул нерсе биз алдыга түртпөйт. Может быть, келечекте түртүшү мүмкүн, түркү болушу мүмкүн. Бирок азыркы күндө бизге түркү болбойт. Биз элибиз башка нерселер менен алек болуп атат. Биз жашоо менен алек болуп калдык. Элибизде эчтеке ишенич жок болуп калды. Азыр жаңы президент келди, эмне өзгөрдү деп атат. Бул өкмөт. Өкмөт башкарыш бир ишкана башкарышка окшобойт. Бул чоң бир өлкө башкарып атат. Бул өлкөнүн ичинде ар кандай адам бар. Ар кандай жашта, ар кандай ойлогон, ар кандай динде, ар кандай улутта. Бул адамдарды баардыгынын өзүнүн урп адат салттарыны изучать этип, ошолорду кандай иш чара кылсак кандай болот, кандай жыйынтык болот деген эсеп китептер болсо керек. Булардын баардыгынын башлангычы шайлоону таза кылып алыш. Эл өзүнүн өкүлдөрүн ошол жерге жөнөтүп алыш керек. Элдин өкүлү болуш керек. Мен депутаттык деген сөздөн да кичине иренип турам. Депутат эмес, эл өкүлү болуш керек. Элдин оозу дагы сөз жеткизип барыш керек. Төңкөрүшкө алып келди да. Буну президентибиз түшүнүп турат деп ойлойм. Ошон үчүн эгерде бизге таза шайлоо болуп, эл өзүнүн келечегин ойлоп,
бир ошол 2000 сом 3000 сом акчаны албай, бир коркутуулардан коркпой, бир адамга бир өлүм деп бир тандоо кылса, биз өнүгүүнү баштайбыз.